Биринчиден жаңы жылыңыздар менен кирип келген 17-жылыңыздар менен барыңыздарга ийгилик, ден соолук каалайм. Жылдын алдында жакшы иштедик. Москвада концертин берип келдим. Кудай кааласа уже 34-35 жыл болуп баратат сахнада жүргөнүбүзгө. Андан сырткары мен өзүм билесиздер, салмак таштоо клубум бар, сергек жашоо клубум бар, Үмүт деген. Ошол клубда да иштеп атабыз. Основном эме чыгармачылыкка кайрылсам, ошо жаңыларды да, анан Улунбек Султанды дагы азыр ырдатып дегендей, жакында былтыркы жылы мен кайната болдум да, билесиңер да. Анан азыр кайната болуп, кичине ошол отурабыз, Кудай кааласа, кайнатанын ролун аткарып дегендей. Мурдагыдай эмес, кичине акыныраак сүйлөп дегендей, токтоолук келип атат, келе баштады. Ошондой болот экен, өзүм да бир жашынакай келин келгенский, мерген турган жырганский болуп турат. Ошол апамдын апам деди, баламдын апасы көз жакшы. Эс алып, мындай айтканда калдык, көңүл ачылып. Келин келген жакшы болот экен, өзү жок, кут жакшы нерсе болот экен. Ошол анан эмнегедир бир Кудай кааласа ушул небере багам дегендей бир эмеде калат экенсиң да, жакшы берсе жакшы ошол. Балам менен келинимден ошол келиним деп айткым келбейт, кызым деп айткым келет. Себеби дегенде менин кызым жок, ошондон мен келинимди ошо кызым дейм. Бул менин кызым ошол экөөнүн чайын ичип, азыр ырахатка батып отурган убагым. Эми 35 жылдык чыгармачылык жашоодо өзүрүн деле көрдүк. Мисалы үчүн эң негизгиси все-таки мен чачыма баары азылат го, билесиңер, чачым азылат, андан сырткары мен өзүм кийимдериме, сахнадагы жүрүм турумума аябай жолтоо болуп кетишкен. Бирок ырларыма эч качан кылбашкан эмес, себеби дегенде эме ырларды мен репертуарымды жаман дебейм, репертуарым абдан жакшы. Бирок менин баягы көбүнчө сырткы келбетиме, сырткы көрүнүшүмө, менден ошол менин имиджиме, сахнада жүргөн, жанагы айтып атпаймынбы, кыймыл аракетиме, ошого дайыма сын тагып келишкен. Сын тагып баргандай сөздөрдү айтышып, баргандай нерсе болду, көп жолу жолтоо суроолор болду. Мүмкүн ушул жака жерин келе жатат болуш керек ошол нерсе. Көптөгөн, например, жаңы жылдык передачалардан, мисалы үчүн, чакырышпайт көп. Андан сырткары мамлекеттик чоң жана элеке майрамдык концерттер болот го, площадьтарда, ошолорго көп чакырышпайт. Мен катышпайм, мен өзүм барбайм да. Суранбайм, бирок ошолорго чакырышпайт. Мне кажется, кээде ойлоп кетем, дагы эле болсо да ошондой бир кандай немесе иштеп турат, бар болуш керек депчи. Эми бунун баары ерунда, мунун баары тең эмес. Эң негизгиси мен как мерген турган катары состоялся дегендей. Бүгүнкү күндө папам айткан, мен торстан башталып атканда чачым узун кылып, сен балам оор болот го, айрыкча кыргыздарда деп ушундай айткан, ошо папамдын айтканы эми келип отур, мындай айткандар деле чыкты, бирок ушуну жеңсең балам, элиңдин сүйүүнө ээ болсоң, анда сен жакшы болосуң деген. Бул айылдын спиритli бириси мен болом. Мында мындайларды билесизби? Калимпер Перес не представляет. Дагы атамдын айтканы бар эле. Жакшы болсоң жакшы артист бол, жакшы ырчы бол, күлүктөй бол. Жаман артист, жаман ырчы жана кашаң аттай болот деп. Ошол сөздөрдү аябай алган окшойм. Кудай кааласа ошол сахнада, Кудай кааласа, мындай айтканда өзүмдүн стилим менен, өзүмдүн жашынакай жүзүм менен, өзүмдүн ырларым менен бүгүнкү күндө келатам. Эң негизгиси элимдин сүйүүсүнө ээ болдум. Ошол эң негизгиси. Анан акыры менин чачымды түшүнүп бүтүштү окшойт. Ошол себеби дегенде анда чачымды алдырып койгон күндөр болду. Бир жолу чачымды алдырып салдым. Антен көп сындар болуп кетти. Андан туугандарым дагы айтып, анан бир күнү ойлонуп отуруп, чын эле ушу чачта эле болсо алып эле салайынчы, эгер ушул менин эле бир кандайдыр ийгиликтерим ушул жеткирбей атса алып салайын деп чачымды алып салдым. Эч кылган жок. Кайра эртеси күнү
шылыңдап күлүштү. Кайра эле ал да жакпай калды. Андан көрө чачың узун жакшы болчу, анан мындай жакшы болчу. Өзүм коллегалар мени урушту. Ошол Алина, Динара, Жүрөк, Гүлнаралар урушту мени. Эмне кылып салгансың чачыңды? Мурдагы эле жүрүшүң керек. Кушер жем дагы. Баягы эми все-таки эстрадада көп узактан бери иштеп келатышат да, жол салган адамдардан. Сен өзүң стилиң болуп берген. Адамдар көнүп калды, мындай эмне чыкпашың керек деп. Анан кийин андан эле жыгап кеткен жерим жок. Мага кетип эле менен ушул чачыңды алдырып салдың деп мүмкүн мага орден таккан деле жок, тойнуш таккан деле жок эчтеке. Ошо менен кайра жүрдүм. Себеби дегенде мен бул узун чачым менен мен өзүм сезген музыка бир да, бир кетет. Мен ырдай баштаганда ошо чачтар менен да өзүмчө бир эме кылам, мага бир стимул бере билбейм. Ошого да көнүп алгам, ошондой да. Анан баягы чачым жок болгондо кысыктай эле болуп аттым. Кысыктай болуп көп нерседен чыккым да келбей калды, көп ырдабай калдым. Ырдан тапкан пайдам деле бар, жакшы. Мисалы үчүн ошол Бишкектеги биринчи квартирамды ошо өзүмдүн концерт менен алгам, Ырчымерге деген концерт менен алган элем. Андан сырткары эми ырчылык өнөрдө көп адамдар менен таанышты. Элимдин эң негизгиси сүйүүсүнө ээ болдум. Тапкан пайдам ошо болду. Жакшы эле, жаман эмес. Бирок ошол эки менен эмгегим ушул жакка жарым бааланбай келет да. Мына 35 жыл өттү, быйылкы жылы деле ушул жаңы жылдын алдында ойлогом. Президенттин колунан, өкмөт тарапынын колунан бир заслуженный артистти алып калам, эмгек сиңирген артистти конце концов алып калам десем да калган жерим жок. 35 жыл ичинде ачык айтканда мамлекет тарабынан мага төнүш да табылган жок. Сказал, у него есть прекрасный народ Кыргызстан, кыргызы. Вы должны гордиться этим прекрасным парнем. Я столько знаю, вы иногда его обижаете. До сих пор он не народный артист, не заслуженный. А для нас он всегда заслуженный народный в России. Азыр эми карап турсаң уят да, бул эки ушул мен өзүм уялып атам азыр. Уялбагандан уял деген сөз бар го, ошол сыяктуу. Азыр өзүм уялып атам. Просто сөз жок да, просто бир мен да таң калып отурам ушул нерсегечи. Мен ойлойм да, маданият көтөрүлгөндө элдин экономикасы көтөрүлөт. Элдин деңгээли көтөрүлөт, элдин жашоосу көтөрүлөт. Ошондо бизди башка эл, башка жактан бизди мындай кабыл ала баштайт, анан сыйлай баштайт да. Анан өзүбүздүн маданиятыбызды биз сыйлабасак, маданиятыбыздан ачык айтканда мына азыр эмгек сиңирген наам, народный деген элдик наам деген уже эмеси менен ушунусу менен жоготуп салды. Ушунусу менен мен оюмда, ушуну менен өзүнүн кадыр баркын кетирип алды. Себеби дегенде кечеги чыккан жаңы кенеди балдар, кыздар алып атат. Буну 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл иштеш керек. Андан кийин анан эмгек сиңирген деп ошондон кийин айтылат. Бир жерден барып бир эки жастырып коюп же барып бир жерден клип тартып коюп же тааныш аркылуу же байкесин салып же эжесин салып же акчасын берип алган наамдан бул мындан паст эчтеке жок болуш керек деп ойлойм да. Мен өзүм ушинтип ойлойм. Себеби сахна деген бул чоң дүйнө. Сахнаны багындыруу да оңой эмес. Сахнага биз, например, мен бала кезимде ошо сахнага жетсем экен, ушуга ырдасам экен, ушуга чыгып монтсем экен деп мен анын үчүн окугам. Мен ошон үчүн канча талпынып эмгек кылгам. Мен айлап, жылдап гастролдо жүргөм. Тоо таштын баарын аралап, тетиги киши барбаган, тетиги желе илинип калган клубтардын баарын желесине алып, ошол жерде концерт берип, ден соолукту берип, анан ошондон кийин биз эмгек сиңирген анан эл артисти болбой атсак, анан кийин азыркы бир бурчка отуруп алып кичине бир бурчкан отуруп алып бир эки клип тарта калып же бир ырларды ырдап коюп анан бир 2-3 жерге барып коюп анан заслуженный анан народный алып атса, бул эмне деген? Бул уят. Ушу маданиятка ушул эки жемкорлук келип калганы, ушу маданият да ушинтип калганы мен үчүн өтө капа нерсе, өтө коркунучтуу нерсе. Бул биз азыр билмеген менен абдан коркунучтуу нерсе турабыз. Бул туура эмес. Берилиш керек. Жаштарды мен баарын жаман дебейм. Жакшы жаштар бар. Биздин жаштар мыкты. Сонун өсүп келатышат аябай. Таланттуулар бар аябай. Биз албаган нерсени алар алып келип атат. Бирок дагы эмгек кылыш керек.
алар эми болду, ушундан кийин иштешпейт болуш керек, мне кажется. Бүттү биз заслуженно алдык деп, эми баягы чартаңбай тепкендер огурда чартаңтай теп отуруп калат. Анча алдынан келаткан бизде үчүн мисалы үчүн улуу артисттерди ыргыта коюп мүмкүн да эмесине албай. Вот мындай айтканда, моралдык жактан биз ошол маданиятты өтө түшүрүп салдык да. Байкелер бар. 40, 50, 60 бүт өмүрүн өткөргөн ушул маданиятка өткөргөн адамдар бар. Ошолордун заслугасы жок. Ошонун арасына мен да кирем. Мен мамлекеттен бир төнүш да алган эмесмин ошол кажерин. Даже мен жана мыкты кызматкер эмесмин. Же даже жакшы кызматкер эмесмин. Булардын арасына алсак, мына Шакыр эжем, мен өзүмдүн мугалим эжекем Батма Качкынова, Гүлнара Кахарова, Токтобой Челикчиева мен ал ошол кажерин. Мына Майрамбек Осмонов кандай менин досум ал. Кандай сонун бала, кандай ырларды, анын ырларын бүт ырдап жүрөт мына. Болгон популярныйлар ошонун ырлары. Бул ал элек. Роза Табирикова деген ал элек Москвада жүрөт байкуш. Сайра Момунбаева. Анарбек Сардарбеков деген байкелер бар бул жерде. Илгертен бери гитараны чертип могу Кыргыздын эстрадасын түптөп келаткан Райхан Абдувалиевич экен. Казак маданиятын эмгек сиңирген ишмердик, бирок Казакстандан алган. Мен аны 10 жыл иштедим. 10 жылда казактар балады. 13-жылы мен өзүм концертимде келди да, ошолор берди мага. Азыркы балдар мына 5-тен белгилүү чыга элек балдар, кыздар эмгек сиңирген. Анан президенттин колунан диплом алып атышат, жана андай грамота алып атышат. Муну улууну сыйлабаса, улуу жактагы эмгекти баалабаса, анан кийин эле аларга жаштарга эми тепсеп берип атса. Эми бул жерде куудулдук өнөр дагы өтө оор өнөр. Себеби дегенде элди күлдүрүш, элдин көңүлүн көтөрүш да оңой эмес экен. Бул нерсени жанагы элек мен Дыңкы жеңген образын аткарандан кийин мындай түшүндүм да, ошондуктан биздин куудулдарга дагы жакшы көңүл бурулбай келет да. Ошол эле Абдылда, Кубик, Борончу, мына жаштакай келаткан Тынар, мына ошол балдарды алыш керек. Тынар, куудулдарга беришкен Назира Жетигенова мына. Биздин куудулдарга да бериш керек. Бардык тармакта калды. Ошондуктан баарын тең өз убагында бериш керек. Ошондуктан күлдүрүп аткан, бизге күлкү тартылып аткан куудулдарды унутпаш керек. Себеби дегенде аябай көңүлүң чөгүп, оор болуп турганда адамды күлдүрүп же көтөрүү көңүлүн эте абдан оор. Телевидениеда убагында, мисалы үчүн, телевидение убагында жакшы режиссерлор болгон. Мына ошо Сагын эжем. Дагы ошол жерде Динара деген эжелер бар болчу, дагы бир байкелер бар болчу, жакшы. Мисалы үчүн ал малда режиссерлор, мисалы үчүн бүт баары чыгармачыл режиссерлор болчулар. Чыгармачыл, алар чыгармачылык менен иштечү, алар изденчү. Бул үчүн алып келип бияка тарсам, бу жерин алсам, момундай кылсам, момундай бир сонун передача, же момундай болгон сонун болду бир телеконцерттерди тартчу, момундай бир сонун кылып туруп. Андай жок болчу. Сен таанышың, мен сени жаман көрөм, бул макча азыркысы бүт акча болуп атпайбы? Азыр акча берет, тиги канал канча турат экен, бул канча турат экен, бүт режиссердин бардыгы жөн эле азыр ачык айтканда соодагер болуп алышты да. Бизнес жөн эле телевидение. Бизнес. Эмне калппы? Айткандын оозу жаман, ыйлаганын көзү жаман дейт. Аны көрүп атпай, аягында ушу тартылгың да келбейт. Уже баргың да келбейт. Себеби дегенде чоң артисттердин эле аларга кереги жок. Себеби дегенде акча берип атат, башкалар келип атат да. Акча берип койсоң, айкырсаң деле чыга бересиң. Анын чоң бул кичинекейби карабайт. Эмне кийип келди, лишь бы акча берсе болду. Ошондой передачалар тартылып атпайбы? Ошентип мына бардак чыгып отурат го. Кайсы кыйраткан телевидениени көрүп атасыз, кайсы кыйраткан бир жерден көрүп атасыздар бир нормалдуу нерсе тартылганы. Эл бирок мага давно эл атысын берип коюптур. Мен жүрөгүм бир сүйүнгөнүм ошол болду. Кечеги Facebook'ка ой пикирде жалаң ээлим жасап атат ошол. Дагы эле ошол жакта бир жогорку жакта бир мындай адамдар жазган жери жок. Же башка ошол ээлим.
Elim koldodu. Men el berip койгон эл артист кем да? Мен мындан кийин эл артистмин мен. Мага бербесе бербейле койсун, мейли өздөрү билсин. Но ушул сөздөн кийин мүмкүн албай калышым деле мүмкүн. Албасам деле ыраазымын, албай эле койдум. Бирок эл артисти деген мен элин берип койгон, элдин сүйүүсүнө ээ болгон артист менмин. Мен мерген турганмын мына. Заслуга менен эмгек сиңирген баары бүтүп калбайт. Алдыда эмгектениш керек. Убакыт бар, жылдар бар. Ошонун баарында ысыгына, мустагына чыдап иштеш керек. Ошондо да өзүңдүн ордунда болуп, ошол элдин сүйүүнчүлүгүнө ээ болуп, анан кийин жашнакай маданиятты көтөрүш керек. Ошондо дагы сахнадан кетпей, жашнакай ырларды ырдап, элдин сүйүүнчүлүгүнө ээ болуп жүрсөңөр, мен ошондо силерди эл артисти, эмгек сиңирген артист деп айта алам. Ал эми 20, 30, 40 жылдан кийин аны өзүңөр деле билет болушуңар керек. Ошол мен бул жеринде көптөн бери жүргөн нерсени айтып алдым. Туура эмес болсо дагы, туура болсо да өзүңүздөр жыйынтык чыгарасыздар. Бирок мен мына жерден айтып алдым. Мен ойлойм, баарыңыздар жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, үй бүлөгүңүздөрдө бактылуу болуңуздар. Анан эң негизгиси дайыма адилеттүү келиңиздер. Адилеттүү, эң маданияттуу, жакшы өлкөнү бирге түзөлүк.